Күндүгө мисалы алса 1000 адамдын проблемасын уккан кишиче негизи мээ жарылып кетиш керек болчу. Төрдө отурсаңыз адам көп экен да. Сыйдын үстүндө жүрөсүң да. Жаңылышкан учурларыңызды кантип жеңип кеттиңиз анда? Эмне жардам берди? Дин. Милисанын душманы милисада. Молдонун душманынан да молдо болуп калат. Ооба. Көрө албастык абдан көп. Көз дагы, сөз дагы кыргызча тил тиш деп коебузга, сук кирне деген нерсе азыр аябай көп. Окутуп салуу деген нерсе бир 10% боло турган болсо, бирок 90% бул именно ошо көрө албастыкта хасат. Сүйлөп аткан сөзгө жооп беришти жөнүндө мен дайым ойлоном. Бир адамды кумир кылыштан алысыраакмын, бирок менин кумирим пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Бизге келиш үчүн бензинге акча сурайм да. Келинчегиңизге карматпайсызбы? Китеп бул өзү жан дүйнөнүн рахаты. Мен баардыгын китеп окушка чакырат элем. Молдо чарчабаш керек да. Өзү мындай болот да, мага келет, анан келет. Бардыр баштан мынтип эле эмне болуп кетет деп отурат да, койчу дейм. Коркуп Гүлчү дейм да, гүл. Мындай бир анан дайым айтам, сабакта уккан керек. Мен айтам, силер мындай жакшылыктарын кандай эле Wi-Fi бар го? Силер жакшылык таратуучу Wi-Fi боло деп айтам да.